Ошол жерде 2 үй өрттөндү. Ошол жерде 2 адам набыт болду тажик аскерлери тарабынан. Ошондой окуя болуп бүткөндөн кийин дагы биздин бийлик адамдардын кош көңүл мамилесиге мен ушунчалык таң калам да. Же биз мамлекетке керек эмес болсок, башка жака кетелиби? Аскер коргоосуна муктаж болгон Лейлик районунун интернационал айылынын тургуну Жаныбек Кошалиев бир нече ирет жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө кайрылган, бирок кагаз жүзүндө калып ишке ашырылган эмес. 30 үй бүлө бүгүнкү күндө эч кандай чек ара кызматкерлер тарабынан кайтарылбайт. Ачык. Ошол биздин алдыбызда 60 Тажик Республикасынын чек ара заставасында 60 солдаты менен бүт оқ-дары оружияласымен турат. Эми мындайча айтканда, ачыгын айтканда бизди бир Кудай эле сактап атат. Биз акимге кайрылдык, жыйынтык жок. Областка кайрылдык, жыйынтык жок. Азыр бүгүнкү күндө келип биз мына Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңештин депутаты Султанбай Айжигитовго дагы кат жүзүндө бердик. Акыры айылдык кеңештин депутаттарынын кат берген арыздарынын негизинде. Эми мындан тышкары биз дагы энди кайерге чейин барышыбыз керек? Кимге барсак бизге ушул жерге чек арабызды биз чечип бер же тосуп бер деген жокпуз. Бизге солдат эле карап берсин. Жаныбек Кошалиев сыяктуу чек арада жашаган тургундарга юридикалык кеңеш берип келген Интербилим коомдук уюму 15 февралда тегерек стол уюштурду. Тегерек столдо бийлик өкүлдөрү менен чек аралаш айыл тургундары ортосунда диалог болду. Интербилим коомдук уюмунун долбоору 6 ай ичинде олуттуу натыйжаларга жетишти. Биздин юристтер жана ошо 25 активисттер өзүнчө көпүрө болуп беришти да. Ошол жаранды өзлөрү сүйлөй албай, өзлөрү жаза албай, өзлөрү кайрылганды билбеген жарандарга көпүрө болуп ошолордун атынан үйүндөрүн ошол бийликтүү органдарга жеткизгенден улам мына бүгүн февралдын аягында компенсациялар төлөп бериле турган болду. Өткөн жылдын апрель айынын соңундагы тажик аскерлеринин куралдуу кол салуусунан зыянга учураган жарандарга 20 февралга чейин 84 миллион сомдон ашуун кенемте толук төлөнүп берилет. Бул тууралуу президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаев Интербилим коомдук уюм уюштурган тегерек столдо билдирди. Буюрса бүгүн эртеге болбойла бул акча 20 февралга чейин чечилет. Ар бириңиздер счет ачышыңыздар керек. Бул акчаны эч ким кармабайт, акчаны эч ким дөбөйт. Только жанагы айткандай счетко гана которобуз. Ар бир ошол зыян тарткан адамдар карта ачыш керек. Сиздердин арызыңыздарга өзүңүздөр кол койгонсуздар, ар бир үй бүлө ошондо канча акча жасаңыздар, ошончо биз өтүп беребиз. Тегерек столдо тажик аскерлеринин куралдуу кол салуусунда толугу менен күйүп кеткен үйлөрдү калыбына келтирүүдө жол берилген кемчиликтер боюнча да сөз болду. Жабырлануучулар жеңил типтеги турак үйлөр кыш айларында суук болуп жатканын айтышты. Курулган үйлөрдү сапаты боюнча көз карандысыз эксперттер да өз жыйынтыктарын чыгарышып, бир нече кемчиликтерге жол берилгенин белгилешти. Строй материалдар күйүүгө, анан кийин ок өтүүгө туруштук бере албайт экен деген азыр заключение чыгарып атышпайбы? Эми бул көз карандысыз заключенияны биз деген Гостройго беребиз дагы. Эгерде Гострой ошо заключенияга реакция кылып үйлөрдү пышыктатып бербесе, мына 2022 жылы келерки кышка чейин, анда биз соттошконго даярбыз. Сот аркылуу буларга ошол үйлөрдүн компенсациясын ошол тиешелүү нормага жеткизүү компенсация үчүн күрөшөбүз. Былтыркы апрель окуясында Баткен облусу жалпы 1 миллиард 300 миллион сомдук зыянга учураган. Облустук бийликтин атайын эсебине жарандар тарабынан 119 миллион сом акча түшкөн. Мындан сырткары калыбына келтирүү иштери боюнча президенттин өкүлчүлүгү түзүлүп 700 миллион сом бөлүнгөн. Гүлбарчын Амирова, Аскар Баймуратов, Салам Медиа, Баткен.